Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы математикалык статистиканын элементтери. Сабактын планы: биринчи, математикалык статистиканын маселелери. Экинчи, генералдык жана тандалма жыйындылар. Үчүнчү, тандалманын түрлөрү, тандоонун ыкмалары. Төртүнчү, тандалманын статистикалык бөлүштүрүүсү. Бешинчи, бөлүштүрүүнүн эмпирикалык функциясы. Алтынчы, полигон жана гистограмма. Сабактын максаты: студенттердин өтүлгөн сабак менен турмуштагы математикалык статистикалык маселелерди айкалыштыра колдонууну үйрөнүү. Күндөлүк турмушта практикалык маселелерди чечүүдө маалыматты колдонууну өркүндөтүү. Жоопкерчиликке жана ыймандуулукка тарбиялоо. Күтүлүүчү натыйжалар: салыштырма жыштыктын статистикалык бөлүштүрүүнү табууну үйрөнөсүңөр. Экинчи, бөлүштүрүүнүн эмпирикалык функциясын табууну үйрөнөсүңөр. Үчүнчү, салыштырма жыштыктын полигонун табууну үйрөнөсүңөр. Төртүнчү, салыштырма жыштыктын гистограммасын түзүүнү үйрөнөсүңөр. Математик план боюнча математикалык статистиканын маселелери. Математикалык статистика ыктымалдыктар теориясынын маселелерин, статистикалык байкоолордун же эксперименттердин жыйынтыктарынын негизинде изилдөөчү илим. Тактап айтканда, бир тектүү көптөгөн кокус кубулуштар баш ийген закон ченемдүүлүктөрдү ыктымалдыктар теориясы теориялык жол менен изилдесе, ал эми математикалык статистика эксперименттердин жыйынтыктарынын негизинде изилдейт. Статистиканын биринчи маселеси атайын жүргүзүлгөн байкоолордун же эксперименттердин жыйынтыктарын тандап алуу жана топко бөлүштүрүү ыкмаларын тандоо болуп эсептелинет. Математикалык статистиканын экинчи маселеси изилдөө талап кылынган маселенин шартына жараша статистикалык маалыматтарды анализдөө, ыкмаларын иштеп чыгуу. Бул маселе төмөнкү эки пунктту кийирүүгө болот. Биринчиси, асы кокус окуянын белгисиз ыктымалдуулугун, кокус чоңдуктун бөлүштүрүү функциясын, түрү белгисиз бөлүштүрүүнүн параметрлерин, кокус аргументтүү функциянын бир же бир нече кокус чоңдуктан көз карандуулугун жана башка чамалоо. Ал эми экинчиси, белгисиз бөлүштүрүүнүн түрү же параметрлеринин чоңдугу жөнүндөгү статистикалык божомолдорду, гипотезаларды текшерүү кирет. Учурдагы математикалык статистика белгисиздиктин эксперименталдык гипотезанын шартында чечим кабыл алуу жөнүндөгү илим катарында каралат. Ошентип, математикалык статистика илимий жана практикалык жыйынтыктарды алыш үчүн статистикалык маалыматтарды топтоо жана тиешелүү түрдө талдоо ыкмаларын изилдөөчү илим болуп эсептелинет. Генералдык жана тандалма жыйындылар. Бир тектүү нерселердин жыйындысын ал нерселердин мүнөздөочү кандайдыр сандык же сапаттык белгиге карата изилдөө талап кылынат. Мисалы, эгерде белгилүү бир тетиктер изилденип жатса, анын сапат белгиси тетиктин стандарттуулугу, ал эми сан белгиси өлчөө талап кылынган чендери болушу мүмкүн. Жыйындынын сапат же сан белгисин аныкташ үчүн негизинен андан кичинерээк көлөмдөгү жыйындыны бөлүп алып, ошону сандык же сапаттык белгиге карата изилдеп, ал аркылуу жалпы жыйындынын сапаттык же сандык белгиси жөнүндө жыйынтык чыгарабыз. Анткени жыйынды өтө чоң болсо, анын баарын изилдеп чыгуу мүмкүн эмес. Ошондой эле нерсени изилдөө аны жок кылууга алып келсе же чоң чыгымды талап кылса, жыйындыдагы бардык нерселерди изилдеп чыгуу практика жүзүндө маанисин жоготушу толук
мүмкүн. Эгерде изилденүүчү жыйындынын көлөмү азыраак эле болуп, изилдөөгө чоң чыгым талап кылынбаса, жыйынтыгы бардык нерселер катары менен да изилдениши мүмкүн. Сандык же сапаттык белгиге изилдеш үчүн тандалып алынган нерселердин жыйындысы тандалма жыйынды же жөн эле тандалма деп аталат. Тандалма алына турган жалпы жыйынды генералдык жыйынды деп аталат. Генералдык же тандалма жыйындынын көлөмү деп жыйындыдагы нерселердин саны айтылат. Мисалы, белгиге изилдөөгө 1000 тетиктен 100 тетик тандалып алынса, генералдык жыйындынын көлөмү n барабар 1000, ал эми тандалма жыйындынын көлөмү n барабар 100. Тандалманын түрлөрү, тандоонун ыкмалары. Тандалманы тандоо эки түрдө жүргүзүлүшү мүмкүн. Тандалып алынган нерсе текшерилгенден кийинки нерсе тандалып алынаардан мурун генералдык жыйындыга кайра кошулушу же кошулбашы мүмкүн. Ошого байланыштуу тандалма кайталануучу же кайталанбоочу тандалма деп эки түргө бөлүнөт. Практикада негизинен кайталанбоочу тандоо колдонулат. Эгерде генералдык жыйындынын көлөмү өтө чоң болсо, ал эми тандалманын көлөмү анын аз эле бөлүгүн түзсө, кайталануучу жана кайталанбоочу тандалмалардын айырмасы азая баштайт. Тандалманын түрлөрү, тандоонун ыкмалары. Генералдык жыйындынын көлөмүнө жараша тандоо эки түрдө генералдык жыйындыны бөлүктөргө бөлүнбөй туруп, генералдык жыйынды бөлүктөргө бөлүнүп жүргүзүлүшү мүмкүн. Биринчи түргө жөнөкөй кайталануучу жана кайталанбоочу кокустон тандоолор, ал эми экинчи түргө типтүү механикалык жана сериялык тандоолор кирет. Тандоо жыйындынын бардык көлөмүнөн бирден алып жүргүзүлсө, ал эми тандоо жөнөкөй кокус тандоо деп аталат. Аны түрдүү жол менен жүргүзсө болот. Мисалы, көлөмү n болгон генералдык жыйындыдан көлөмү n болгон тандалма алыш керек болсо, карточкаларга бирден nге чейинки сандарды жазып туруп, аябай аралаштырып, болжобой туруп бир карточка алышат. Генералдык жыйындыдан номери алынган карточканын номери менен дал келген нерсени алып текшеришет. Аны кайра генералдык жыйындыга кошуп туруп, карточкаларды кайрадан аралаштырып, экинчи карточканы алып, жыйындынын ошол номердеги нерсесин текшеришет. Ушул сыяктуу ишти n жолу кайталап, жөнөкөй кайталануучу тандалманы алсак болот. Эгерде ар бир жолу текшерилген нерсе генералдык жыйынга кайрадан кошулбаса, кайталанбоочу тандалма алынат. Типтүү тандоодо нерселер бардык генералдык жыйындыдан эмес, анын ар бир типтүү бөлүгүнөн жүргүзүлөт. Мисалы, эгер тетиктер бир нече станоктордо жасалса, анда тандоону бардык даяр болгон тетиктерден кошпостон эле ар бир станокто даярдалган тетиктердин жыйындыларынан өз алдынча жүргүзүшөт. Эгерде станоктор ар түрдүү сапатта болушса, мисалы, эскиликтери ар түрдүү болсо, типтүү тандоо максатка ылайык болот. Механикалык тандоодо генералдык жыйынды андан алынуучу тандалманын көлөмү канча болсо, ошончо бөлүккө бөлүнөт да, ар бир бөлүктөн бирден нерсе тандалып алынат. Мисалы, көлөмү n болгон генералдык жыйындын 5%-ин тандалып алынышы керек болсо, генералдык жыйынды n бөлүнгөн 20 бөлүккө бөлүнүп, ар бир бөлүктөн бирден нерсе тандалып алынат. Тандалманын статистикалык бөлүштүрүүсү. Генералдык жыйындыдан тандалма алынып, текшерилип жатканда белгинин x биринчи мааниси n1 жолу, x2 мааниси n2 жолу, xk мааниси nk жолу байкалды дейли. Мында ni сумма барабар n тандалманын көлөмү. Байкалган xi маанилери варианттар деп, ал эми өсүү тартибинде жайгашкан варианттардын удалаштыгы вариациялык катар деп аталат. xi варианттардын байкалган ni маанилери жыштыктар, ал эми алардын тандалманын көлөмүнө болгон катышы ni бөлүнгөн n барабар
VI салыштырмалуу жыштыктар деп аталат. Варианттардын жана алардын жыштыктарынын же салыштырма жыштыктарынын тизмеги тандалманын статистикалык бөлүштүрүүсү деп аталат. Ыктымалдыктар теориясында бөлүштүрүү кокус чоңдуктун мүмкүн болгон маанилери менен алардын ыктымалдыктарынын тизмеги түрүндө берилерин билүүбүз абзел. Тандалманын статистикалык бөлүштүрүүсү боюнча мисалдарды карап көрөлү. Көлөмү n барабар 30 болгон тандалманын жыштыгынын статистикалык бөлүштүрүүсү берилген. X'i 3, 5, 7, 12-ге барабар, N'i 6, 7, 8, 9-га барабар. Салыштырма жыштыктын статистикалык бөлүштүрүүсүн таап көрөлү. Чыгаруу. VI барабар N'i бөлүнгөн N формуласы боюнча салыштырма жыштыктарды табабыз. V1 барабар 6 бөлүнгөн 30 барабар 5-тен 1. V2 7 бөлүнгөн 30, V3 8 бөлүнгөн 30 барабар 15-тен 4. V4 9 бөлүнгөн 30 барабар 10-дон 3. Демек салыштырма жыштыктын статистикалык бөлүштүрүүсү төмөндөгүдөй түргө ээ болот экен. 5-тен 1, 30-дан 7, 15-тен 4, 10-дон 3. Аны текшерип көрө турган болсок, демек 1-ге барабар туура чечим. Экинчи мисал. Көлөмү n барабар 20 болгон тандалманын жыштыгынын статистикалык бөлүштүрүүсү берилген. X'i 2, 6, 12, N'i 3, 10, 7-ге барабар. Чыгаруу жанакы эле ыкма менен чыгарылат экен. Салыштырма жыштыктын статистикалык бөлүштүрүүсү. Демек текшерүү 0,5 плюс 0,150 0,135 барабар 1. Демек туура. Бөлүштүрүүнүн эмпирикалык функциясы. Ар бир x үчүн тандалма x'тан кичине окуясынын салыштырма жыштыгы аныктоочу функция f at x тандалманын эмпирикалык бөлүштүрүү функциясы деп аталат. F at x барабар n x бөлүнгөн n деп белгиленет. Мисалы, f at x 2-ни табыш үчүн x 2-ден кичине варианттардын санын тандалманын көлөмүнө бөлүү керек. Башкача айтканда f at x 2 барабар n x 2 бөлүнгөн h. Тандалманын эмпирикалык бөлүштүрүү функциясынан айырмаланып, генералдык жыйындын f at x бөлүштүрүү функциясы окуянын ыктымалдыгын түшүндүрөт. Ал эми эмпирикалык функциясы f at x окуянын салыштырма жыштыгын аныктайт. Ошентип тандалманын эмпирикалык бөлүштүрүү функциясы аркылуу генералдык жыйындынын теориялык бөлүштүрүү функциясын чамалоого болот. Мисалы, тандалманын статистикалык бөлүштүрүү функциясы төмөндөгү таблицада берилген. Анда чыгарып көрөбүз. Чыгаруу тандалманын көлөмү n барабар 12 плюс 18 плюс 30 барабар 60. Эң кичине вариантта 2 болгондуктан x 2-ден кичине же барабар деген шартта f at x барабар 0. Эгер x 6-дан кичине деген шарт болсо, n x барабар 12, x1 барабар 2, 12 жолу байкалат. Эгер x 6-дан кичине болгондуктан 2 x 6-дан кичине болсо, f at x барабар 12 бөлүнгөн 60 барабар 0,2. Эгерде x 10-дон кичине боло турган болсо, демек анда 12 плюс 18 барабар 30. Демек эң чоң вариантта x барабар 10 эң чоң вариантта болгондуктан изделип жаткан эмпирикалык функция төмөндөгүдөй түргө ээ болот. Полигон жана гистограмма. Статистикалык бөлүштүрүүнү геометриялык түрдө көрсөтүш үчүн полигон жана гистограмма түшүнүктөрү колдонулат. Жыштыктын полигону деп x1ден n k'га чейинки чекиттердин туташтырган сынык сызык аталат. Полигон түзүш үчүн ox огунан xy варианттарын, ал эми oy огунан аларга тийиштүү ni жыштыктарын ченеп алабыз. xy ni чекиттерин туташтырсак, полигон келип чыгат. Салыштырма жыштыкта полигон түзүш үчүн төмөндөгү берилиште чекиттерди туташтырабыз төмөнкү
чиймеде bölüştürүүсү үчүн салыштырмачылыктын полигону көрсөтүлдү. Төмөндөгү чиймеде көлөмү n барабар 100 болгон статистикалык бөлүштүрүүнүн жыштыктарынын гистограммасы көрсөтүлгөн биринчи таблица менен. Демек, төмөндөгү таблицанын жардамында гистограмманы түзөбүз. Төмөндөгү гистограмма нол таблицанын жардамында түзүлгөн. Үйгө тапшырма статистикалык бөлүштүрүүлөр берилген. Эмпирикалык функциянын графигин түзөбүз. Бөлүштүрүүнүн жыштыктарын жана салыштырма жыштыктарынын полигондорун түзөбүз. Статистикалык бөлүштүрүү берилген. Биринчи мамчада жекече интервалдар, экинчи мамчада жекече интервалдарга тиешелүү варианттардын жыштыктарынын суммасы берилген. Ал эми жыштыктардын жана салыштырма жыштыктардын гистограммаларын түзөбүз ушуга карата. Жогорудагы мисалга байланыштырып түзөбүз. Анда ушуну менен сабак акырына чыкты.